Баарыңызга салам. Ким Java үйрөнгүсү келсе, ушул видеолордо мен максималдуу жана доступный Java базасын үйрөткөнгө аракет кылам. Биз бүгүн эң жөнөкөй программа жасайбыз. Ал программа жөн эле консольго сообщение чыгарат. Кийинки видеолордо биз кыйын темаларды өтөбүз. Java өтө оор язык программирования эмес, жана ал аябай востребованный. Баштаардын алдында силер JDK менен среда разработки установка кылышыңар керек. Ал кандай установка болот? Мен видеонун алдында ссылка катары коюп коем. Качан установка кылгандан кийин силер уже Java программа менен жазып баштасаңар болот. Компилировать этип. Компиляция деген эмне? Компиляция бул силер жазган кодду компьютер түшүнгөн кодго айландырат. Биз азыр болсо менде уже IntelliJ IDE установка кылынган программа, бул среда разработки. Бул ачып туруп эле маяктан create new project базасыңар. Биринчи эле Java'ны тандап next. Бул жерге проекттин атын жазасыңар. Мен lessons 2 деп коюм. Мондай директория ачылат, папкалар. Бул lessons, бул проекттин папкасы, бул өз программанын папкасы, бул биздин коддор болот ичинде, src, source код. Мунун ичинде биз класс түзөбүз. Класс класс деген эмне? Класс болсо бул бир программанын бир составной бөлүгү болот. Иштеп жаткан программанын, мисалы силер чоң проект жасап атсаңар, машина деп коелук. Машина чоң проект, машина ичинде класстар болот. Кандай класстар? Мотор, дөңгөлөк, эшик, ошолор класстар болот. Класстын ичинде методдор болот. Метод деген бул эмне? Метод деген бул функция. Мисалы силер машина деген класс бар силерде. Ичинде методдор болот. Газ же тормоз деген методдор болот. Биз азыр main метод түзөбүз. Бул main метод Java'да любой программа main методдон башталат. Любой программа. Буларга көңүл бурбай койгула. Буларды анан өтөбүз кийин. Метод өзүнө параметр принимать этсе болот. Допустим, биз азыр массив строк принимать этип атабыз. Бул жерде параметр метод көп параметр принимать этсе болот. Бирден көп, бир же бирден көп же вообще принимать этпесе эле болот. Биз азыр жөнөкөй консольго сообщение чыгарган бир эме жазабыз, функция. Бул классикалык hello world. Муну биз мынтип тапсырсак болот. Мына биз бул system out println деп жаздык. Бул системный метод с консольго сообщение чыгарат. System out println деген метод бар. Println өзүнө эме бир аргумент принимать этет, строка. Кандай строка жазсаңар, ошондой строканы бул жерге консольго чыгарат. Анда эмесе бүттү. Биздин биринчи сабак. Кийин жолугушканча.